Erkek özü bilsin, özü düşünsün деген аялдар бар. Мени капа кылды, же менин bir үмүтүм бар, же менин мечтам бар, bir максатым бар, эркек өзү түшүнсүн, өзү түшүнүш керек дейт да. Жок, мындай талаптарды койбоңуз. Эркек бир нерсени ойлойт, бир нерсени түшүнөт. Айтканыңызда ал олуя эмес, ал сиз жан дүйнөңүздөгү бир орган эмес сиз түшүнгүдө. Сиз айтышыңыз керек, болун барын барды. Аял киши сезим менен, аял киши башка менен айтышың керек. Миң сезим менен иш кылсаң да бар, тилиң, тишиң бар го сенин. Сүйлөгөнгө Кудай жараткан берген го, туурабы? Болсо сезим менен экен деп дудук болбогон ондо. Айтыш керек, деш керек. Мисалы жөнөкөй эле пастель маселесине, төшөк маселесине дагы бир нерсе жакпай аткан болсо айтыш керек. Эр катын келишип алыш керек. Мына нерсең жакпайт, мына нерсең жагат деп. Айтыш керек, ачылыш керек аял киши. Эриңиз деп ушул бардыгынан кечип, эриңиздин үйгө эч ким тааныбаган үйгө келдиңиз да, туурабы? Анан ага айтпасаңыз, андан күтсөңүз ар нерсени айтпай эле. Анда сиз сыр сандыксыз. Жарылайын деп турган сыр сандыксыз да, катуу жарыласыз. Бирок ал күнөөкөр өзүңүз болуп атпайсыз. Ошого чейин дымдабай, ошого чейин чогултпай айтыш керек, деш керек. Айтыш керек десе дагы кээ бирлер чек араны билбейт. Вай путум ооруп атат, вай көзүм ооруп атат, вай башым ооруп атат, вай деп ар 2 мүнөттө күбөсүн башын жейт да. Айтыштын дагы чек арасы бар. Эгерче сиз баягы бир жомок окуганда 2-3 класста бир кой келип, карышкыр келди, ол келди, бул келди деп жалган сүйлөй берет экен да. Анан бир күн эми буга ишенбейбиз деп жаныбарлар, токойдун жаныбарлары ишеним чыгарышыптыр, чечим чыгартып, буга ишенбейбиз деп. Анан бир күн кой чындап эле ооруп калыптыр да. Чындап эле бутуга жаракат жеп, кададан калып кетиптир. Неге калып кетти? Ал ишенген жок эч ким ага. Чындап ооруп атат десе да ишенбей койду да. Айтайын дегеним, бир күн чындап ооруйт, жан дүйнөңүздөн баштап бар жериңиз, анда иштен чыгып каласыз. Ажыл катары дагы, чындык катары дагы тилиңизден кетет. Ар бир сөз бул атылган ок. Ошондуктан ачык болуңуз күйөөңүзгө.